Кутман кечиңиздер менен Улуттук телеканалдын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган улуттук идеология боюнча улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү кезектеги түз эфирдеги көрсөтүү сиздердин назарыңыздарда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү 2024 жылдын 18 декабрында номер 369 жарлык менен Кыргыз Республикасынын президенти Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин, Кыргызстандын улуттук идеологиясы жөнүндөгү мыйзамды бекитти. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жөнүндө. Мыйзам күчүнө кирди. Жарлык чыккандан кийин биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Биз эми ошону байма-бай циклдык түрдө талкууга өтүп жатабыз. Бүгүнкү түз эфирдин коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Мураталиев Мелис Казакбаевичти мен ушул уңгу жолдун маани маңызын эң башкалардан болуп түшүндүрүп берүүгө чакырдым. Анткени бул киши ушул улуттук доктринаны иштетүү боюнча мамлекеттик жумушчу топтун мүчөсү болуп абдан үзүрлүү иштеп беришти. Ал жерде көп саналуу 7-8 баш аягы 26дан турган атайын жумушчу топ иштеди. Ошолордун ичинен бөлүнүп иштеп, аягына чейин ушул нерсени ишке ашырган, президентке сунуш кылган, ушул мамлекеттик деңгээлде жарлыктын кол коюшуна чейин алып келген кишилердин бири ушул Мелис Казакбаевич. Ошондуктан мен баягы убакыт аз болгонуна байланыштуу көп сүйлөбөй ушул кишиге ушул бүгүнкү улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу аттуу улуттук доктринабыздын маанисин, маңызын, зарылчылыгын түшүндүрүп берүүнү сурап, бул кишиге микрофонду сатып атам. Сөз кезеги сизде. Саламатсызбы? Биринчиден жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Бирге болсун. Арыбаңыз, жалпы көрүүчүлөргө дагы ошо жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, жаңыланууну каалайм, жаңы бийиктиктерди багынталы, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы толук кандуу колдонуп, ошо жаңы жыл тартуулаган эмне болбосун, ошонун баары бир жакшы маанайда шаттык, бир дем менен, күүлөнүү менен ушундай бир жакшы ыргакта өтүшүн мен каалайм баарыбызга. Чоң рахмат каалабыз. Анан ошол жыл башына дагы бул өтө мазмундуу документти талкууга да алып атабыз. Бул дагы кайсы бир деңгээлде ырымы жакшы болсун дейин. Себеби өзү уңгу жолдун аталышында да чоң маселе жатат, улуттук дем. Мына ушул улуттук дем жөнүндө мен ушул негизги ушул документ туурасында сөз баштаардан мурун мен ошол улуттук демге бир аз басым алгым келип атат да. Документтин өзүндө дагы баяндалды, бирок мен мындай жалпак тилге салып жөнөкөй мындай түшүндүрүүгө аракет кылайын. Биздин элибиз өзү жалпы дүйнөлүк адамзаттын тарыхында бир эмес бир нече миң жылдыкты карыткан улуу элдин бири. Ар бир элдин өзүнүн турмуш жолунда бир өзүнүн өнүгүү жолу болот. Ошол өнүгүү жолунда доор замандын талабына ылайык бир жетишкендик ийгиликтерди, бир бийиктиктерди багынтып отуруп, өзүнүн бир этаптарын басып жүрүп отурат. Адам баласынын, же болбосо адам коомунун бул жашоодо эң бир жетишкен бир чеги деңгээли уюмдашып, мамлекет куруп жашаганда үйрөндү. Негизи адамзат деңгээлде алып караганда. Ошого чейин жетти адамзат, Жетти. Мамлекет куруунун түрлөрү көп. Ошон негизи уюшуп, коомдошуп, бир башкаруусун аныктап, бир өзүнүн ыраатын, тартибин бекемдеп туруп, анан бир мамлекет куруп жашаганды үйрөндү. Анан ошо мамлекеттин да түрлөрү көп. Анан жалпысынан айтканда ошо кыргыз эли дагы ушул жалпы адамзат басып өткөн жолдо өзүбүздүн ордубуз, мындай көрүнүктүү ордубуз бар. Тилекке каршы биз көп нерсени аңдабай, маани бербей же билбей калдык. Мына маселе ошондо. Тактап айтканда, тарыхый өңүттөн караганда биз учурда азыр кезекте биз 4-чү мамлекеттүүлүктүн доорун сүрүп атабыз. Демек буга чейин биз 3 ирет мамлекет курган элбиз. Бул илимге белгилүү болгону гана. Дагы белгисиз тарыхта тактала элек, ачыктала элек дагы көп маселелер бар.
күмөн жараткан, талаш жараткан, бирок анык такталганы боюнча биз 3 ирет мамлекет куруп, азыр 4-чү мамлекеттүүлүктүн жолун сүрүп атабыз. Эки ошол үчөөн бир айтып коюңуз. Кыскача айтып. Эгерде бүгүнкү күндөн тарта айтсак, мына азыркы эгемендүү мамлекетибиз биз 91-жылдан бери деп эсептесек, бирок башаты 100 жыл мурда башталганы, мына былтыр биз 100 жылдыгын белгиледик. Бул автономиялык область түзүлүп, анан автономиялык республикадан толук кандуу республика болгонубуз бул мамлекеттүүлүктүн башаты. Себеби ошондон тарта жүрүп отуруп 91-жылы биз эгемендүүлүккө чыкканда биз толук кандуу мамлекет болдук. Башаты ошол, бул 4-чү. Ага чейинкиси Улуу Кыргыз дөөлөтү деген болгон. 840-жылдан 924-25 жылдар деп шарттуу түрдө белгиленет. Бирок кээ бир маалыматтарга таянганда ал 200-300 жыл убакытты камтыган мамлекеттүүлүк болгон. Улуу дөөлөт держава катары мүмкүн 85 жыл өкүм сүргөндүр, бирок мамлекеттүүлүгүбүз, Кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү 200 жылдан ашык убакытты чоюлду. Чыңгыз хан дооруна чейин. 840-жылдан кийин Чыңгыз хан дооруна чейин 200 жылдан ашык 300 жылга жакын мезгилди камтыды. Ага чейин Барсбектин доорунда Энисели кыргыздардын каганаты болгон. 711-жылы тилекке каршы Көктүрктөр тарабынан талкаланып, Барсбектин өзү өлтүрүлдү. Ошону менен кыргыз каганаты да талкаланды. Ошол 711-жылга чейин кайсы жыл башталган? 692-94 жылдары деп бул жолдо айтылат. 692-711. 11ге чейин. Бул экинчиси. Улуу Кыргыз дөөлөтү үчүнчүсү, азыркы 4-чүсү. Биринчиси деп бул илимге белгилүү болгондой, биздин доорго чейин 201-жылы баягы Гангундардын мамлекети деген түшүнүк ошондон бери айтылат. Баягы хундар башында мода башына келип, чоң каганат түптөп, империя, хундардын империясын топтолгондо, ошо хундардын империясы эмнен негизде түзүлдү? Башка көчмөн элдердин мамлекеттерин курап, өзүнүн үстөмдүгүн тургузуп, өзүнүн курамына киргизгенден баштап. Демек биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздөн кол жууп, ошол убакта хундарга багынганбыз. Бул тарыхый чындык. Бул биздин доорго чейинки 201-жылы хундардын империясы түптөлүп атат. Ага чейин кыргыздар, кыргыз эли Гянгун деген Кытай транскрипциясы боюнча Гянгун деген аталыш менен өз алдынча мамлекет куруп жашаган. Себеби ал жерде булактарга таянганда кыргыз ээлиги, Гянгун ээлиги деген сөз бар. Демек кайсы бир белгилүү аймакты, жерди кыргыз ээлеп турган, өзүнүн тагдырын өзү чечкен, эч кимге багынбаган, эркин жашаган эgemen эл болгон деген маалымат. Мына ошондон тарта бул белгилүү болгон. Андан ары тарыхты казып отурсак дагы бир топ маселе бар. Мен ал жөнүндө азыр бүгүн кеп козгой эле коеюн. Биз ошондон бери кара эсептегенде биз 4-чү ирет мамлекеттүүлүктүн доорун сүрүп атабыз. Бирок ошол 4 мамлекеттүүлүктүн акыркысы бул биздин табигатка, кыргыз дүйнөсүнө, кыргыз дүйнө таанымына төп келбеген мамлекеттүүлүк. Мен муну коркпой төп келбеген деп баса белгилеп айтып атам. Себеби биз азыркы мамлекеттүүлүктүн түзүмү, курамы, модели деп коелучу. Бул көчмөн маданиятына жооп бербейт. Бул отурукташкан элдердин маданиятынан, же отурукташкан маданияттан иштелип чыккан мамлекеттүүлүктүн түзүмү. Цивилизациялашкан. Эми цивилизация дегенде да бул дагы мындай кенен түшүнүк, көчмөн цивилизациясы деген да түшүнүк бар. Биз буга чейин көчмөндүк цивилизациялык жол менен өнүгүп келип, жанагы 3 мамлекеттүүлүктү ошол форматта да коелучу, көчмөндүк цивилизациялык өнүгүү жолундагы мамлекет болуп жашап келип, анан ошо акыркысына келгенде биз 19-кылымдан баштап биз орус падышачынын курамына киргенден кийин биз отурукташкан жашоо тартибине өттүк. Отурукташкан маданияттын талаптары жашоо күн тартибине кирип келди. Биз жерге байлана баштадык. Отурукташкан маданият өкүм сүрө баштады. Көчмөнчүлүк жашоодогу жашоонун баалуулуктары, нарктары, салттары 2-3 кезекке жылдырылды. Себеби отурукташкан жашоонун талабы башка болду. Мыйзамдар кириле баштады. Кагаз бетине жазылган мыйзамдар. Жарлыктар кире баштады. Кол коюлуп бекитилген программалар кире баштады. Көчмөн жашоодо ал мүмкүн эмес эле. Маселени мен кыскача айтып атам да, мына азыр биз отурукташкан маданияттын үлгүсүндөгү мамлекеттүүлүктө жашап атабыз. Бул биздин кыргыз элинин түпкүлүктүү байыртан бери, башаттан бери келаткан дүйнө таанымыбызга, нарк салтыбызга, өзөгүбүзгө, тамырыбызга чейин азыркы мамлекеттүүлүк толук кандуу жооп бербейт, төп келбейт. Бул биринчи жолу мен сизден угуп атам. Эми ошондон улам байкасаңыз, мына өзгөчө советтер доорунда биз бул маселени көтөргөндөн дагы заркынып калганбыз. 38-жылы көп маселеге чекит коюлуп, улут
маселесин көтөргөндөр, улуттук баалуулук темасын көтөргөндөр бар, атылып улутчулдук деген баягы көрсөткүч менен көп нерселер тебеленип, бул нерсе өчүрүлүп калган, эс тутумдарын өчүргөнгө да аракет кылды. Бирок эгемендүүлүккө жеткенден баштап биз кайра жаралуу процессине туш келдик. Бирок биз эгемендүүлүктү алгандан кийин биз отурукташкан маданияттын эң бир кыргызга мындайча айтканда жат болгон формасына өтүп кеттик да. Капитализмге өтүп кеттик. Капитализмдик түзүм өзү бул баягы батыш деп коелучу бир сөз менен айтканда. Отурукташкан маданият муну нечендеген кылымдар, миңдеген жылдар бою табигый түрдө басып келатып, азыркы мамлекеттүүлүгүн кынаптап, ошентип ирге отуруп, чыңа отуруп, азыр жетишкендикте үлгүдө бир мындай бир өнүгүп атышат. Биз буну 30 жылда басып, анан ошолорго тең элебиз деп атабыз. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Табигый түрдө да мүмкүн эмес, теориялык деңгээлде да мүмкүн эмес, физикалык деңгээлде такыр мүмкүн эмес. Бирок ошондо да кем калышпай дагы өнүгүп атабыз. Бунун өзү да бир керемет да. Мунун сыры да көп. Ачыла элек дагы. Ачылганы бар, ачылбаганы бар. Биз дүйнө таанымды бат өздөштүргөн элбиз да. Өздөштүрүү, жөндөмдүүлүгү өтө күчтүү. Бул көчмөндүктөн келаткан сапат. Бирок ошол өздөштүрүү, жөндөмдүүлүгүбүз сырттан келген нерсени тез өздөштүрөбүз да, бирок түпкүрдөн келаткан нерседен баш тартканыбыз мына ошол адашуу болду. Анан бул жерде бирок биз өзүбүз каалообуз менен эмес, бул аргасыздан болгон баш тартуу болду. Себеби жашоо тартиби өзгөрдү. Биз отурукташып калгандан кийин азыр көчмөндүк жашоо мүмкүн эмес да. Дүйнө баары отурукташууга өткөндөн кийин биз адамзаттан тыш кала албайбыз дагы. Ошо жалпы тенденциядан биз ошонун агымы менен кетип баратып, бул нерсеге аргасыз кабылдык. Туш келдик, Туш келдик, моюнга алдык. Кетип баратабыз, өнүгүп атабыз. Бирок ошондо бир чоң маселе болду. Биз башатан бери келаткан уңгубузду, тамырдан бери келаткан биздин дүйнө таанымыбызды, маданиятыбызды, ошол жана салт нарк маселесин биз ушул заманда, ушул отурукташкан маданияттын үлгүсүндө мамлекеттүүлүгүнүн талабында биз тамырдан келаткан ошол асыл баалуулуктарыбызды сактап калабызбы, жокпу деген бир чоң маселе. Бул 2000-жылдары элдин, жалпы элдин аң сезиминде бышып жетилип, коңгуроо катары кагыла баштады. Улуттук идеология керек деген талаптар эмнеден келди? Эсиңиздеби? 2000-жылдардан баштап ушул тема көтөрүлө баштады. Аздан көтөрүлө баштаган. Баягы жашоого сереп салып, иликтеп, ак караны ылгай билген интеллигенция ушул нерсеге коңгуроо кага баштаган 2000-жылдары. Ага чейин шайыбыз келген жок, Ага чейин шайыбыз келген жок. Ага чейин биз Советтер Союзунун илеби менен дагы бир 10 жылча жанагы сиз айткан социализмден капитализмге түшүп калдык. Тушуп келатып, ошол жерде көп нерсе жоготтук, ошондон башыбыз чыкпай, баягы бар нерсени жоготуп, өндүрүштөн баш тартып эмес, жоготтук да өндүрүштү, талкаладык да. Мамлекеттик мүлк дегенде жоготтук да. Эсиңизде 91ден 2000ге чейинки 10 жылдыкты айтып атасыз. Ошону айтып атам. Ошонун баарын талкалап бүткөндөн кийин анан эсибизге келгенден ойлоно баштадык. Кантип өнүгөбүз деп. Биз ким элек? Өзөк эмне болот? Эмнени тутутабыз, эмнени байлайбыз? Эмнеге өзөккө бир нерсе жалгаш керек да. Сырттан келген нерсени жалгашсын, бирок кайсы өзөккө байлайбыз дегенде мына ошондо анан улуттук идеология маселеси ошондо көтөрүлдү. Улуттук деген маанибиз биз ошо түпкүрдөн келаткан эл катары, улут катары калыптанып, мына азыр айтып атабыз, буга чейин 3 ирет мамлекет түптөгөн элбиз да. Мамлекет эмес, империя, каганат түптөгөн эл катары болгондон кийин демек өзөк бар да. Бир нерсеге бааланганда, бир нерсеге жалганганда бардык нерсе. Ошол эле убакта биз консервацияда жашаган эмеспиз да, өзүбүз менен өзүбүз болгон эмеспиз. Ошол убакта деле, мисалы улуу кыргыз дөөлөтүнүн убагында мына кыргыз тили бир булактар айтып атат. Кытайдын булактары айтып атат. Ошол кезде кыргыз тили эл аралык тил катары колдонулган деп атат. Себеби кыргыз каганаты, кыргыз дөөлөтү, улуу дөөлөтү көп аймакка таасири тийип, Кытайдан башталган жибек жолу батышка чейин жетиш үчүн ушул аймакта аралашыш керек эле да. А бул жакта кыргыздын дүйнөсү мындай өкүм сүрүп атса, кыргыздын тили албетте ошол нерсеге муктаждалат эле да. Ошон үчүн кыргыз тили эл аралык тил катары колдонгон деген маалыматтар да эми чыгып атат да. Эмне экенин себебин биз ошондо түшүнүп атабыз. Ошол кезде чыныгы Бартольд айткандай великодержавиянын салмагын ошондон баамдап атабыз. Бул жөн эле сөз эмес да. Меке ушул сөздү сиз көп кишилерден биринчи айтып атасыз азыр. Эми кыргыз тили мамлекет эл аралык тил болгон деген. Болгон ошондой булактар чыгып атат. Бирок бул азыр бир булак, эки булак жетишсиз деп окумуштуулар буну четке кагат. Себеби бул жетишсиз, бул далил эмес. Бирок муну улам аран түбүн казыш керек да. Мунун дагы түбүнө жетип казып далилдеш керек да. Көп нерсе азыр
илимий жактан изилдөөлөрдүн негизинде көп фактылар чыгып, азыр ошол баягы пазлды чогулткандай, бир сүрөттү топтогондой көп нерсе азыр ачыкталып атат, эми башталып атат бул иштер. Муну азыр толук кандуу илим жолуна салып, муну бышыктап бүтүп чекит койгондон кийин анан толук кандуулукка биз билим берүү системасына чейин киргизгенге да жетишебиз. Бирок азыр менден баштап атам. Мына оңгу жолго келели. Оңгу жол ушул маселеге башат. Ушуга оңгу улуттук дем. Ошол улуттук дем болгон үчүн биз жанагыдай каганат мамлекеттерди курганбыз. Себеби элди эл кылып, эми эл деген түшүнүктүн өзү, мына сөз өзү да көп нерсе чечмелейт да. Биз эл деген сөздүн да маанисин кээде көп түшүнбөйбүз. Мына эки адам бир талашып, бир пикирге келбей тарыныша кетсе, ортомчу же арачы киши келип туруп, эки адамды эмне кылабыз биз? Эл кылат. Элдештиребиз. Элдештирүү деген сөздүн өзүндө бирдикке келтирүү, биримдикке, бүтүндүккө келүү. Кайра баягы ортого салынган жикти жоюп туруп бүтүндүккө келүү, ынтымак биримдиктин негизинде түшүнүүгө, макулдашууга кайра бир негизге келүү деген сөз да эл деген ошол бүтүндүк. Ошол эл болуу деген сөз бул ошонун курамындагы адамдардын аң сезими бир багытка бурулган, бир негизди туткан, бир өзөктү карманган, бир баалуулукту тутунган деген түшүнүктү камтып атат. Демек ошонун баарында өзөгүндө дем жатат. Улуттук дем деген бул элдин ички дымагы дейбизби, анын бир касиети, анын дүйнө таанымынын негизинде калыптанган баалуулуктардын төптүгү. Жана нарк маселесин айтып атабызбы? Ошол нарктагы келип туруп, ошол улуттук демге байланат. Ошонун баары төп келип туруп, улуттук демди жаратат дагы, дем пайда болгондон кийин ошол элде жаратмандык пайда болот. Жаратмандык деген бул жоктон барды жаратуу, аракет кылуу, бир нерсе жаңылык киргизүү деген сөз. Мисалы адам коомунда жок нерсени келип туруп пайда кылып жаратпытуу менен адам өнүгүп атат да. Мына биздин элдин басып өткөн жолунда ошо жаратмандык болгон үчүн биз бир эмес бир нече мамлекет куруп, мамлекет эмес биз империя канат түптөгөндүн өзү бул ошо жаратмандыктын бир көрүнүшү, көрсөткүчү. Анан ошонун баары ошол улуттук демге байланган, ошол улуттук дем болгон үчүн биз ошону жараттык. Мисалы ошол каганаттарды түптөгөндөчү биз бирөөнүн үлгүсүндөгүндөй мамлекет курган жокпуз да. Кытайдын мисалы мамлекетинин үлгүсүн алып туруп биз Кытай болгон жокпуз. Биз мисалы Европанын корольдуктарын көрүп туруп анын үлгүсүндөй кылып туруп каганат түптөгөн жокпуз да. Биз өзүбүздүн каганатыбызды түптөдүк. Өзүбүздүн мамлекетибизди түптөдүк да. Анан ошол мамлекет куруу тажрыйбабызда мамлекеттик теория деген сөз да бар да, мисалы илимде. Биздин ошол мамлекет куруу тажрыйбабызда биздин мамлекеттик башкаруу теориясы да болчу. Ал башка көчмөндөрдөн дагы өзгөчөлүгү бар. Мен бул жаатында да көп жылдан бери изилдеп атам. Бул жерде караганда биз жанагы кыргыз өзүнүн өнүгүү жолунда цивилизациялык өнүгүү баскычтары бар. Ошондун ичинде мамлекет куруу тажрыйбасында башкаруу теориясын жараткан элбиз. Ошонубуз бар. Бизде бийликтин дагы орду, элдин орду, билгилердин, көсөмдөрдүн орду кандай экен ошонусунан бери бар эл болгонбуз. Тилекке каршы бүгүн биз ошондон кабарыбыз жок. Себеби канча доор заман алмашты. Анан акыркы 3-4 кылымда биз башка маданияттардын, башка мамлекеттердин таасиринде, баскынында болуп, биз өзөктөн алыстап калдык. Рахмат. Бирок өзөгүбүз жоголгон жок. Эми ошону кайра калыбына келтирүү аракети мына ошол оңгу жолдон башталып атат. Себеби документтин өзүндө эмне деп турат? Миңдеген жылдар бою мамлекет куруу тажрыйбабызды эске алуу менен, мындан ары өнүгүү жолубузда ошону өзөк тутуу деп атабыз. Өзүбүздүн маданият, салт, наркыбызды өзөк тутуу, ошонун негизинде адамзаттык баалуулуктарды жалгаштырып, шайкештирип, ширетип деп дегенде. Андан ары өзүбүздүн жолубузга түшүү деген сөз болду. Мес Казакбаш. Эмне арман десе, убакыттын бат өтүп кеткен арман. Сизге берилген 20 мүнөт ушунун соңуна чыгып калды. Биз ушул улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу дегендин улуттук демдин аягына чыга албай калдык. Бирок сизге мен 4 нерсени белгилеп туруп, бүгүнкү түз эфирде могу калайык калктын алдында рахмат айтам. Биринчиден 4-үнчү жолу хандыкты түзүп, 4-үнчү жолу мамлекетти деген сөз бул жаңы сөз. Муну көп окумуштуулар айтылат. Экинчи нерсе, биз чынын айттык, социализмден капитализмге келип түшүп калдык. Мына ушул жерде хаос башталды. Үчүнчү нерсе, сиз айттыңыз, 2000-жылдан кийин биз ушул түпкү тамырыбызды, тетиги демибизди иликтете баштадык деп. Ылайым бар бололу, дагы бир жолу түз эфирге келип берем деп убада бериңиз. Муну ушинтип талдап, ушинтип ишке ашырбасак болбойт. Сизге чоң рахмат, урматтуу эле көрүүчүлөр.
Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Мурат Алиев, Мелис Казакбаевич сиздердин назарыңызда болду. Саламатта болуңуздар.